Бир регистрация болуп келген адам бул урлук жолу менен келген адам дедик, а? Эмнегедир ал өспөйт же иштебейт, иши жүрүшпөйт. Эмнеге дегенде ал жаман карма менен сизге келди. Урлук жол менен, жашыруун жол менен. Эгерде наставниги макул болсо, эгерде ал ошондой эле урушуп келишпей калса, экөө ише албай калды. Ошондо наставниги макул отказной жазып берип өтсө, бул башка кеп. Сиз бул жерде таза жол менен алдыңыз, ал адам таза жол менен келди. Эгерде ошончолук эле катуу ишенсеңиз өзүңүзгө, ошончолук эле катуу жаман ситуация болсо, бул башка иш. Бирок компания андайларга жол бере бербейт, бирок балким жол берип калар. Балким наставниги чындап эле тажагандан отказ береттир. Ошондой учурлар да болот. Чындап эле өтө катуу келишпей калгандар. Ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн. Ал адамдар билесизби, эгерде сиз урлук жол менен катталган болсоңуз, ал адамдар өзүнөн өзү жок болуп кетет. Өзүнөн өзү иштебей калат. Өзүнөн өзү эмнегедир ар кандай шылтоолор менен иштебей калат, же иштесе да иши жүрүшпөйт. Анан бул ишти таштап коет. Сиздин убактыңыз болсо текке кеткен болот. Өзүңүздө, ичиңизде өзүңүзгө ишеним азаят. Себеби сизге келген адам, сиз жакшы жете албадыңыз, эмнегедир ийгиликке жеткире албадыңыз. Ачынында баары руханий мыйзамдарды бузганыңыздан болот. Сиз директор болсоңуз да сизди компаниядан өчүрүп салат. Билинип калгандай. Ушул иши жүрүшпөй токтоп, иши болбой турган адамга күрөшүп отуруп, өзүңүзгө штраф салдырып, же өзүңүздү компаниядан кетирүүнүн кереги барбы сизге? Эмне кереги бар мынча проблемалардын сизге? Же уксаңыз керек, жаман жолдо жүргөн адамдардын көбүнчө иши жүрүшпөйт. Таза жүргөн, жакшы, эч кимге зыян келтирбеген адамдардын иши жакшы жүрүшөт. Эгерде алардын ичинде каралык болбосо, ичи кара ниеттик болбосо, жакшы таза ниетте жүргөн адамдардын иши жакшы жүрүшөт. Бирок албетте иштегендердики да жөн гана жакшы, таза болуп, ниети жакшы болуп, эч иш кылбай, же оңой иштерге барып, эч нерсеге үйрөнбөй, кыйынчылыктарга барбай, эч нерсеге үйрөнбөй эле жүрө берсе, мисалы үчүн эң оңой иш бул, мисалы үчүн уборка жасабай, уборка жасап эле жүрө берсе, ал көпчүлүк учурда байыбашы мүмкүн да. Жашоосу жакшы болбошу мүмкүн. Эми албетте адам баласынын тагдыры жашоосу бул чоң өтө татаал суроо. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошодон деп айтууга болбойт. Көптөгөн себептерден болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ушул себептен болот. Харам акча жукпайт дагы, жок болуп кетет. Бата алган, ыраазы кылган адамдын иши жакшы жүрүшөт. Ошол себептен мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдан бата алган аракет кылыңыз. Мүмкүн болушунча бирөөнү наразы кылбаган аракет кылыңыз. Кан чыгаруу, садага берүү, зекет чыгаруу бул кырсыктан сактайт дегенди уксаңыз керек. Бул чындык. Биз өз башыбыздан көрүп эле жүрөбүз. Сиз эгерде жашыңыз уже чоң эле болуп калган болсо, муну сиз деле билесиз. Жаш болсоңуз билбешиңиз мүмкүн, бирок өз башыңыз менен өткөрүп, анан кийин түшүнүшүңүз мүмкүн. Же болбосо, биздин тажрыйбага ишенип, мына мен айтып берген окуяларга ишенип, азыртан ошол жолго түшсөңүз да болот. Группа түзүүдө эсиңизде болсун, өз регионуңузду, тааныштарыңызды кызгануу бизнесиңизди бузат бул. Өз регионуңузду кызганып окуй, булар элдин баары жазып алды. Менин да болгон. Жаңы 2 жыл мурун келгенде карасам, биздин коллегалар аябай көп адам келди банкетте. Вау деп. Мен 3-4 эле адам келди. Албетте мен иштебей калгам, ошол себептен бизде кардарлар эле болуп калган, кардарлар андай банкеттерге келе бербейт, Эми анча-мынчасы келет. Көпчүлүк учурда андай банкеттерге иштеп аракет кылып, иштейин, өсөйүн деген адамдар келет. Биздин коллегаларыбызда аябай көп адам болчу. Ошондо мен айттым, "Ё-моё, шунчалык калып кеттим" дедим. Экинчиден мындай келди, булар элдин баарын жазып алыптыр, мен кимди каттайм деген жертванын жана биз айтканбыз, эмнеге сиз лидер эмессиз дегенде айтканбыз. Психология жертвы, психология победителя дегенбиз, жеңүүчүнүн психологиясы менен жертванын психологиясы. Мен жертвага түштүм биринчи, андан өзүм айттым. Мен эмнеге жертва болушум керек? Эмнеге мен өзүм оправдание айтып атам? Андай эч качан болбойт, адам бүтүп калган деген болбойт. Биринчиден, экинчиден бул адамдар азыр иштеп көрөт, эртең иштебей токтотуп койсо, иштебей калса, ал компаниядан өчүп кетет, товар албай койсо. Анан алар, мисалы үчүн, алар наставниги жакшы иштебеди, мага келиши мүмкүн. Ошондой эле адам калбай калса. Атак адамдар эч качан бүтпөйт. Ошондой эле эгер адам калбай калган жок дегенге ишенбесеңиз, анда ушуну ойлонуп көрүңүзчү. Канчалык адамдар Арифлемде иштеп жүрүп иштебей калды, үйдө отуруп калды, анан сиз сунуш кылдыңыз, макул сиздикин да көрөйүн деди. Же кандайдыр бир пирамидада иштеп акчасын күйдүрүп койду, бирок пирамида эмес уюмдарды түшүнө баштады. Же түшүнгүсү келди. Эмнеге мен ал жерде күйүп калдым деп түшүнгүсү келди. Мен да бир убакыт ушундай абалда болгом. 2 компанияда иштедим, экөө тең жабылып калды, экөөндө тең ийгилик болбоду. Мен түшүнгүм келип атты, бирок бир адамдын жардамы менен чоң нерселерди түшүндүм. Компанияны туура тандашты. Ушундай адамдар боло берет. Эгерде мен катталгам, иштегем десе эле кокуй эч ким калбаптыр деген ой келиши мүмкүн. Андай дебеңиз. Адамдар эч качан бүтпөйт. Сиздин акыркы кардарыңыз дагы деле төрөлө элек. Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар экинчиден. Мына мисалы үчүн ошол эле Алтын базарда, мисалы үчүн Гүлназ Борбуева бизде директорубуз жакында эле жакшы сөз айтты. Антип ичи тар болбогула. Мына базарда канчалаган, Алтын базарда канчалаган адамдар соода кылып атышат. Ошонун ар биринин кардары бар, ар биринин рызкысы бар. Рызкысы болбосо алар давно базардан кеткен болмок.
Бирок канча жылдан бери ошол жерден нан таап аткандар көп. Бир сатуучу эмес ал жерде миңдеген, жүздөгөн сатуучулар иштеп атат. Мына Келечек базарда деле көптөгөн, Дордой базарда деле канчалык адамдар өз рызкысын таап жеп атышат. Албетте көтөрүлүп байып кеткендердин саны азыраак болушу мүмкүн орточо жашагандарга караганда. Бирок алар билесиздер, эми ар кандай мыйзамдарды ишке ашырып отуруп, чындап менет кылып атып, жана башка ресурстар топтоп атып, өзүнүн күчтүүлүгүнөн албетте көтөрүлүп атат. Кимдир бирөө ошол нерселерди иштетпегенден, практикада жасабагандыгынан, же билим албагандан, билим жетишпегендигинен ошол эле кадимки жөнөкөй жашоодо жүрөт. Кичине таар ой жүгүртүү кичине натыйжаларга алып келет. Бул боюнча мына илгери мондай рыцарьларда шлемдер болгон, мына көзү кичинекей, кичине гана жерди көрө алган. Мына сиз деле азыр маска кийип туруп эки көзүңүз эки тешик жасап алыңызчы. Кичине болгон гана жерди көрө аласыз, толук көрө албайсыз да. Ал эми ачык кийинип алсаңыз, бетиңиз тосулбаса, мына шлем деп коет да, шлем кийип албасаңыз, анда сиз дүйнөнү башкача көрөсүз, толук ачык түрдө. Толугу менен көрөсүз. Мына көпчүлүк ичи таар, өз регионун кысканып, эч ким калбай калыптыр деп, өзүнүн шаарынын кысканып, Кокуй Россиядагылар биздикилер жазып атат деп кысканып ичи таарып, же Кокуй менин коллегам директору булар же Бриллиант командасы баарын каттап алды, же дагы бир команда баарын каттап алды, бизге калбай калды деген көз карашта болсоңуз, анда сиздин бизнесиңиз өтө тар болот, өтө ийгиликке жетишиңиз кыйын болот. Эмнеге дегенде сиз мына кичине болгон гана адамдарды көрөсүз, башка адамдарды көрбөй тура бересиз. Ошол себептен сиз шлемди чечип салыңыз. Сиз чоң масштабты көрүүгө аракет кылыңыз. Мына дүйнө жүзү чоң. Файбелик азыркы учурда 32 мамлекетте иштейт. Миңдеген шаарларда бар. Кичинекей коңшулаш шаарчаларды көргөнгө аракет кылыңыз. Балким сиз буга чейин жалаң мугалимдерди көрдүңүз, мугалимдердин көпчүлүгү катталбаган деп ойлошуңуз мүмкүн. А бирок алардын ичинде канчалаган катталбагандар бар. Бирок аны да сиз көрбөйсүз. Эгерде ушундай проблема бар болсо, менде YouTube'да каналымда бар. Кимди каттайм, баары катталып алыптыр деген видео бар. Ошону көрүп чыксаңыз, ошол жерде бүт үйрөтөбүз, айтып беребиз. Көптөгөн мисалдарды айтып. Анан эсиңизде болсун, ичи таардын бизнеси тар. Өзүңүзгө 3 жолу кайтып айтып коелу. Ичи таардын бизнеси тар, ичи таардын бизнеси тар, ичи таардын бизнеси тар. Ошол себептен ичи тар болуп бирөөнүн адамын урдап алганга аракет кылбаңыз. Сиз өзүңүздүн адамдарыңызды дайым табасыз. Болгону менет кылып, ак менет менен ошону табыңыз. Бул боюнча Марияна Ширбак сону айткан, өзгөчө сиз кичинекей шаарчаларда айылда жашасаңыз айтышыңыз мүмкүн. Кокуй бизде косметика эч ким албайт, порошоктор андай албайт, жана башка эконом кылат деген ойлор болушу мүмкүн. Бул чындык жагы да бар. Бирок чындык эмес, жалган жагы да бар. Жалган жагы сиз өзүңүзгө шылтоо таап атасыз. Ошол эле айылдарда да сөзсүз түрдө кардарлар бар. Сөзсүз түрдө иштеп акча тапкысы келгендер бар. Сөзсүз түрдө арасында кошумча сатып акча тапкысы келгендер бар. Бирок аларды издеп, көптөгөн адамдарга сунуш айтып атып, аларды кызыктырып отуруп, ошолорду табыш керек. Марияна Ширбак өзүнүн аудио сабагында айтат. Сахнада сүйлөп атканын тартып алышкан. Ошондой сабакты директорлоруңуздан, наставниктериңизден сурасаңыз беришет. Биз азыр Яндекс.Дискке киргизип уже бөлүшүп баштадык. Ошол жерде айтылат, эгерде ал аудиону укпасаңыз эч коркунуч жок. Мен сизге азыр кыскача айтып кетем. Ошол жерде айтылат, мен кичинекей шаарчада жашайт элем. Анан ошол жерде жашаганда мен бриллиант боло албайм го деп ойлогом. Себеби бриллиант үчүн аябай көп кадам катташ керек го. 6 директор өстүрүп чыгарыш керек деп коркком. Өзү директор болгон экен уже, бирок үмүттөнүп, ушул биздин шаарчаларга дагы бир эле светофор бар экен. Дагы бир шаарча болгондо мен сөзсүз директор болом деп өзүнө максат коюп койгон экен. Иштеп атам дейт. Адамдар өсө баштады, иштей баштады. Ошол эле айылда иштеп атат. Алар интернет жок мезгилде иштеген, интернетте колдонгон эмес. Бир 5-6 жыл мурун уккан бул аудиону. Анан ошол айтып атат. Арадан мен аз калды бриллиантка, анан бир убакта карасам эле менин шаарчама дагы бир светофор коюп атышат дейт. Точно мен бриллиантты жабам дедим дейт. Ичимдап жаптым дейт. Во что веришь, то и будет работать дейт. Сиз эмнеге ишенсеңиз ошол иштейт. Эгерде сиз кичинекей шаарчада жашап, мен эч кимди таба албайм, эч ким кызыкпай атат, айылда мен шаарда болгонумда десеңиз, өспөйсүз. Кимдир бир шаарда отуруп алып, о Кокуй бул шаарда баары жазылып алыптыр, шаардагылар мен биздин айлыктарды тоготпай атат. Чоң шаарларда ушул проблема. Сиз ойлойсуздар, кичинекей шаарларда проблема толтур деп. Чоң шаарларда башка проблемалар бар. Бардык жерде проблемалар бар сөзсүз. Болгону ошону чече билиш керек. Ошол проблемалар менен иштей билиш керек. Чоң шаарларда биздин директорлор тапкан айлыкты койчу, бул болбоор ачка дешет. Жана мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүн биздин бизнеске анча көп ишене беришпейт. Майда шаарларда биздин мүмкүнчүлүктөрдү аябай чоң көрүшөт, сонун көрүшөт, бирок өздөрүнө ишенишпейт. Бирок продукцияны шаардагыдай көп алышпайт. Шаарда продукцияны алгандар көп болот, иштегендер, бизнес кургандар азыраак болушу мүмкүн, кардарлар көбүрөөк болот чоң шаарларда. Ал эми айылдарда продукцияны алгандар азыраак болушу мүмкүн, бирок иштөө аракетин жасагандар көп болот. Ушул гана логика менен иштешиңиз керек. Ошол себептен өзүңүзгө отмазкаларды айтып отура бербеңиз. Алдыга умтулуп, ошо шаарчага жараша ой жүгүртүүңүздү өзгөртүп ишти кылыңыз. Бул боюнча да бир окуя, менин директорлордун бири, менин күчтүү элежелеримдин бири Мырза Мамытова Гүлнара бир убакта
жаңы ишти баштап атканда ишкерчилик тажрыйбасы жок болчу ал мезгилде. Анан Көкжаңгак деген кичинекей шаарчаны билсеңиздер керек. Ошол жака бир таанышым апарып калды ишкер экен. Аны ошол жакта мага адамдар керек десе, макул карындашым жардам берем деп ошол жака апарды. Мына мектептин директору менен тааныштырам, ошол менен иштесең болот, ал дагы бизнеске кызыгат деп айтып калгандан кетип атабыз. Бирок карасам, үйлөр эски, көптөгөн зданиялар бузулган, жана согуш болгондон кийинки мен да көргөм да Көкжаңгак ошондой. Ошого окшогон көрдүм дейт. Озмаш бул берди ким алат биздин продукцияны, бердегилер кедей албайт. Ошол мезгилдесинде Жалалатты да ошентип айтып берди. Силер Ошто тез байысыңар, силер Ошто эл көп, Жалалат андай эмес деп берет эле. Гүлнар эже андай эмес, сиздин деле ошо рызкыңыз бар. Жалалат ооба Оштогудай элдин саны көп эмес. Бирок сизге Ош Жалалаттын өзү беймарал жетет. Жалалат областы бар. Ал жетпесе эртең акырындык менен Ош Бишкекке чыгасыз. Ошол жерди биринчи өздөштүрүп алыңыз. Ошол жерден опыт алыңыз десем эч ишенбейт эле. Анан кийин ошол жака барып калгандан кийин өтпөйт го деп ошол өзүнүн байкесине айтса, байке мен сага жардам берем деген ишкер. Сен жиндисиңби дейт. Сен любой базарга келгенде антип айтпа дейт. Сен ушул базарда менин да кардарларым болот, Кудай бурса десең, ошентип айтсаң, сен өзүң кардарларың болот дейт. Чындап ошол жерден биз директорду каттадык, ошол директор менен иштей баштадык. Бизге ошол мезгилде 6000 же 1000 балл берип атты ошол жер. Көрдүңүз, Мен дагы бир айыл Исфанага, айыл эмес шаарча деп койсок болот. Исфанага барып калдым, Исфанада иштешип атабыз. Анан көп жылдар бою медсестра болуп иштеген экен. Ошол эже менен сүйлөшүп, үй бүлөсү, жолдошум менен да таанышып чай ичип отурдук. Анан чай ичип отурсак айтты, "Силер ошол косметикаларды сунушталайын деп атасыңар" десе, "Ооба" дедим. Анан бул жерде элдер нан гale араң акча табат, косметикалар анча өтпөйт деди да, дедиле. Макул байке, эми аракет кылып көрө беребиз, насыйбинче деп койдум. Ал менен талашып отургум келбеди. Десем, аялы келди дагы. "Эй, кой, антип айтпа, мен ишенбейм андай сөздөрүңө" деди. Мен да сага ошо 5 жыл мурун ушинтип айтып отура бердим эле. Мени мына тааныштарым, досторум Арифлеймге жазылып, азыр Арифлеймде директор болуп чет өлкөлөргө чыгып жүрүшөт. А мен дагы деле ошо медсестранын айлыгында жүрөм. Мен ал нерсеге кошулбайм деди. Иштедик, чындап жакшы айлыктарга чыга баштады ошол эже. Ошол эже 2 ай, 3 ай өтүп 80 миң оборотко чыкты, кийин 100 миңге да чыкты, көрдүңүз. Ошол эже мына ушундай оборот берип атты. Мына эч ким албайт, нанга араң акча табат деген жерде ошондой оборот болуп атты. Көрдүңүз, Ошол себептен ар бир жерде өзүнүн кардары бар. Болгону кардары жок болуп аткан себеби бул сизде болот. Сиз жөндөмдөрүңүздү жакшы өнүктүрө элексиз. Ошон үчүн өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз.